Facebook'a киргиле дейт Садыр Жапаров. Камчыбек Кыдыршаевичке аябай каралуу күч болуп атат дейт. Ошого киргиле, туугандар комментарий жазгыла, колдоо көрсөткүлө. Буларды кармап туруп элдин ортосуна салып туруп ташбаранга алып салса кандай болот? Чогулуп барып туруп эле ошондой кылбайлыбы энеңдир айында? Элде экөө өлгөн эшектичи. Урматтуу мекенчилер, ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Баткендеги ситуацияны баардыгыбыз көрүп билип турабыз. Бирок бунун экинчи тарабы дагы бар. 2010-жылдагыдай кылып таласка бардыгын провокация кылып кетирип туруп, ак үйдү басып алган, бийликти басып алган баардыгыбыз билебиз. Муну азыркы болуп аткан иш дагы ошого окшош болуп атат. Бул эми так маалымат эмес. Бирок ушуну дагы эске алып койсоңуздар. Баардыгын Баткенге чыккыла деп дүрбөтүп туруп, анан кийин провокация кылып Бишкекте ак үйдү басып алышы дагы толук ыктымал. Бул боюнча дагы бул мындай такталбаган маалымат, бирок ушуну эске алып коюңуздар баардыгыңыздар. Эгерде бийликти алып кое турган болсо кайсы бир күчтөр, анда биздин бийлигибиз жок болгондон кийин биз мамлекетибизди дагы оңой эле алдырып коюшубуз мүмкүн душмандарга. Ошого баардыгыңыздар ушул нерсени эске алып койсоңуздар. Facebook'a киргиле дейт Садыр Жапаров. Камчыбек Кыдыршаевичке аябай каралуу күч болуп атат дейт. Ошого киргиле, туугандар комментарий жазгыла, колдоо көрсөткүлө.